Азиз депутат Дастан Бекашевдин кылыктары. 2019-жылдын 25-ноябрында Дастан Бекашев деген депутат коррупцияга каршы митингге чыкты. Бирок бул киши артындагысын өзү көрбөсө эле башка эч ким көрбөдү дейби? Мисалы, Дастанчикти азиздер жана дүлөйлөр коомундагы чатактардын атасы десек болот экен. Бекашев майыптарга жардам бербек түгүл, аларды сотко берген. 2012-жылы Дастан Бекашев уюмдун мурдагы башчысы Калык Мамбетакуновду уюмдун төрагалыгынан бошотуп, өзүнүн тилин алган Марат Ташбаевду ошол такка отургузган. 2010-жылы Дастан Бекашев Ар намыс партиясынын жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланат. Бирок азиздер коомдун башкармалыгына чыккан жок. 2011-жылы Дастанчик азиз дүлөйлөр коому аркылуу батир алат. Анан 2012-жылы аялы менен ажырашымыш болуп, батирди аялына каттап, мен үнсүз калдым деп 2,7 миллион сом насыя алат. 2016-жылы Бекашев өтө муктаж болгон инвалидтерди майыптар коомунун мурдагы башчысы Калык Мамбетакуновго каршы митингге чыккыла деген буйрук берет. Коомдун мүчөлөрү айткандай, Бекашев аларга батир жана акча убада кылган. Натыйжада эл эч нерсеге жетпей калат. А депутат Бекашев коллегиядагы ордун сактап калат да жана өз адамы Марат Ташбаевди жанына отургузат. Насыяга ээ болот да жана батирлүү да болуп калат. Бекашев убагында жакшылыгын көргөн адамдарды алдап, эми соттошуп жүрөт. Аутсанын президенти Баңгизат боюнча кылмышка шектүү катары суралууда. Милиция Эндрю Качинсти суракка чакырууга жана башка тергөө иштерин жүргүзүүгө жетиштүү негиз бар экенин белгилейт. Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Качинске Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 268-беренеси Баңгизатын мыйзамсыз даярдоо, сатуу боюнча шектелип жатканы тууралуу маалымдама берилди. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Кечээ күнү Качинс суракка чакырылган. Милиция анын унаасы менен жашаган жерин тинтүүгө алган. Буга 12-март күнү Эндрю Качинстен аты жазылып, университеттин дарегине Дубайдан жөнөтүлгөн посылканын ичинен Баңгизат чыкканы себеп болгон. Буга чейин Качинс Кыргызстанга психотроптук каражаттарды мыйзамсыз киргизүү иши боюнча күбө катары суралып жаткан. Аталган заттын үлгүсү изилдөөгө жөнөтүлгөн. Экспертизанын чыгарган корутундусуна ылайык ал заттын курамында психотроптук заттар камтылганы аныкталды, деп билдирди ИИМ. БАУнун президентине кылмыш жасоого шектелгени туурасында маалымдама тапшырылып, ал суракка келип туруу милдеттемесин алуу менен бошотулган. 268-берене боюнча кылмыш жасагандар 5-категориядагы айыпка жыгылып, 26 миң, 30 миң сом же 2-категория менен эркинен ажыратылып, 2, 6 же 5 жыл, 2-категориядагы 10, 14 миң сом айып салынат. Милиция Эндрю Качинсти суракка чакырууга жана башка тергөө иштерин жүргүзүүгө жетиштүү негиз бар экенин белгилейт.